Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Мен сіздерге бүгін глобустың бет маңдайында жайғашқан общежитиядан сатылуучу чоң бир комната тууралуу маалымат бермекчимин. Аянты 30 квадрат метр экен. Анан мына мен айткан глобуска Нурзаман домго 200-250 метр гана чыгат. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Сатыла турган бир комнатанын баасы жана ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган, туғандар. Так, мен турган жер мына глобус. Баарыңыздар эле билесиздер, жанында Нурзаман деген да дом бар. Бул Аскар Шакиров көчөсү. Общежитиянын адреси Аскар Шакиров 240. Картага жазсаңыздар деле чоң болуп чыгып көргөзүлүп берилет. Туугандар, глобустун бет маңдайында мына Нурзамандын дагы бир домун көрөсүздөр. Ал жак уже жаңы көпүрө. Ал жерде мойканын жанындагы көчөгө кирип 150 метр жүрүп барсаңыздар оң тарапта сатылуучу жанагы комнатабыз, общежитиябыз жайгашкан. Мына туугандар, мен көрсөткөн көчө менен мына автомойка турат, могу жакта көрүп атасыздарбы? Ушул көчө менен бул жака 150 метр кирип келсеңиздер, мына оң капталда бир кабаттуу общежитияны көрүп аласыздар. Мына ушул общежитияда сатылуучу бир комнатабыз жайгашкан. Ал жакта эшиги турат. Түз кирип барсаңыздар, коридордун эле оң капталында сатылуучу комнатабыз жайгашкан. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү сатыла турган бир комнатанын алдына дагы келдим. Өзү бир кабаттуу общежития. Кирип коридор менен түз жүрүп келсеңиздер, коридордун ортосунда оң тарапта мына ушул комната сатка чыгып атат. Ортосунда экен өзү дагы. Мына эшигин ачып кирип келе бересиздер. Аянты 30 квадрат метр. Өтө чоң. Айнек терезелери пластик, темир решетка менен. Анан после обеда сатылуучу комнатага күн тийип турат. Ылдый тарабы полу жыгач. Линолеум басып коюптур просто. Анан аянтын айтыма 30 квадрат метр, суу бар, свет бар, центральный канализация бар, газ менен эле отопление жок. Алардын бардыгы бар. Мына центральный канализация болгон үчүн мына эки раковина орнотулуп, суу чыгарылган. Туугандар, кааласаңыздар мына эшиктен киргениңиздерде мына сол капталды кухня кылып көрүп атасыздар. Вытяжкасы да бар экен, раковина бар экен, мына полкалар бар экен. Мына оң капталга мындай тосуп, жакшынакай кылып санузел жасатып алсаңыздар болот. Себептен азыркы учурда көп эле общежитияларда комнатанын ичинде өзүнүн отдельный санузели бар. Кылып алсаңыздар болот. Себептен центральный канализация бар, суу бар. Ушундай. Жакшына көргөзүп берейин сиздерге. Так, мына эшикти ачып киресиздер. Эми коридорун көргөзбөй эле коеюн, кийин келип көрүп кетесиздер. Так, анан мына ортосун мындай тосуп коюптур. Сиздер ушул сыяктуу эле тосуп койсоңуздар болот. Гипсокартон менен же пластик айнек менен, кыскасы усталар бар, сонун кылып жасап берет туугандар. Ортосуна мындай айнек коюп, бул жагына эшик коюп, сонун кылып жасап берет. Так, мына жактан тостуруп, мисалы эшикти ачып кирсеңиздер, бул жагы отдельно өзүнчө бир комната болот, спальный, конок бөлмө плюс спальный. Жакшы да. Кухнядагы жыт-пыт бүт баардыгы бул жакка келбейт. Мына домдун арты. Мына жер Нурзамандын дому. Алды тарабында бүткөн бир блок бар, артындагы бул толук бүтө эле экен. Туугандар, айтайын дегеним, кийин строй компанияга сатсаңыздар деле болот. Себептен эми бул жердеги жер үйлөрдүн баары барып Кудай буйруса жаңы домго айланат, түшөт. Жакшы да. Сатсаңыздар болот, же болбосо общежитияңыздарды договор менен өткөрүп, 2 комнаталык квартирага ээ болуп каласыздар, 3 жыл күтө турган болсоңуздар. Жакшы да. Жөн эле 3 жыл күтүп койсоңуздар, чоң квадрат метри чоң болгон 2 бөлмөлүк квартираны строй компания берет. Азыр көп эле ошентип өткөрүп үйлүү болуп атат, үйлөрүн чоңойтуп атат мындай айтканда. Андыктан эске алып коюңуздар. Ушундай. Так, лайктан басып достаныш туган уруктарга, группаларга сатылуучу ушул бир комнатанын видеосун жиберип койсоңуздар болот, кирип көрүп коюшсун. Документтери так, закон түрүндө өзүм өткөрүп берем деди. Анан туугандар, бул жерде азыр башка комнаталардан дагы мындай сурап көрдүк. Санузелдердин ичине жасап алыптыр сонун кылып. Ванна, унитаздарды коюп, өзүнчө эле мындай квартира кылыпчы. Андыктан эске алып коюңуздар. Центр жер глобуска, баардык тарапка пешком эле чыгып бара бересиздер. Локацияга да караш керек, туурабы? Центрде болсо жакшы да. Жумушка пешком эле же балдарыңыздар мектепке пешком эле барып келип турат. Чет жактан алып алса, маршрутка күтүп, шаарга жарым саатта жетип, анда жашоо кыйын болуп калат анда өтө эле. Лучше центр жактан эле үй алып жашаган жакшы. Так, дагы кандай маалымат берейин? Болду, окшойт менимче. Эми баасын айтайын, канча дей турган болсоңуздар. Квадрат метри 30,
Басы болсо 2 миллион 150 миң сомго бааланды. Анан кеми бар. Эсин номер ушул видеонун экранында жазылган. Барыңыздарга ийгилик.